Балдар, эми кыргыз тили жазуу сабагын баштайбыз. Таза сулуу жазууга дептерлерди саздайлы, окуп билим алуудан күндө калып калбайлы. Демек эрежелерди сактайбыз. Дене көнүгүүлөрүн жаса, самын менен колуңду жууп тур, жемиштерди жууп жегин, үйдүн ичин желдетип тур, кийимдериңди таза карма. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан да сактанабыз балдар. Анда эмесе бүгүнкү тема муун алифбе китебиндеги 110 бет. Сабактын максаты муун жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздөрдү муунга бөлүүнү билесиңер. Таза сулуу жазуу менен бирге жоопкерчиликтүү, сарамжал болууга үйрөнөсүңөр. Көңүл бургула. Муун бир нече тыбыштардан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот балдар. Бүгүнкү күн тартиби буга айынын 23 көнүгү. Таза аба жуткуң келсе, эрте тур, таза өмүр сүргүң келсе, эмгек кыл. Ушул макалдагы сөздөрдү биз муундарга бөлүп жазабыз. Мисалы үчүн, таза аба жуткуң келсе, эрте тур. Ушундай сыяктуу кылып жазабыз балдар, муундарга бөлөбүз. Үндүү тыбыштарыбыз муундарды пайда кылат, билесиңер балдар. 24 көнүгү ча, ба, та муундарын катыштырып, экиден сөз түзүп жаз. Мисалы үчүн, ча башында, аягында, ортосунда келсе да боло берет. Мисалы, чабылекей, бакча, чана. Ушул сыяктуу сөздөрдө ба, бака, бала, балка. Ушул сыяктуу. Та, парта, ата. Ушул сыяктуу сөздөрдүн башында, аягында, ортосунда ушул муундар катышкан сөздөрдү экиден түзүп, эмне кылат экенбиз? Жазат экенбиз. Ойлонуп көрүп, туура аткарасыңар. Муундарды катыштырасыңар. Анда эмесе балдар, тапшырма. Жалкоого шылтоо көп, эмгекчилдин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Ушул макалдардагы сөздөрдү муунга бөлүп жазгыла. Бардыгыңарга ийгилик каалайм.